Жалындуу жаштык ырларын, козгогон жүрөк сырларын, тарыхта калды жазылып татына сүйүү ырларым деп куан адамга кайдыгер калтырбаган, окурмандарды мекенди сүйгөндөгөн ырлары менен белгилүү акын Канышай Токтомбаеванын жаңы китеби жарык көрдү. Та майлап жазып жасканбай, таасири терең жаткандай, турмуштун акта далилдей, ташка тамга баскандай, Канышай акын актандай, кымбатын сөздүн тапкандай, кашкайдып чындык жазасын кудурет колдоп жаткандай. Мен бирөөдөн кайры сурап болбосо карышка деп алган жокмун ырымды. Жаралгандай өсүм менен жаралган, жаздым жалгыз тагдырымды, сырымды. Менин ырым, менин гана тагдырым, тизип бирден жазып келем баардыгын. Жан дүйнөңдү ээреп күтүп жетүүгө күчүм жетпейт, сөз байлыкка жардымын деп ошол жыйган терген эмемдин баарын, өзүмдүн тагдырымды, көргөн билгендеримди, анан кичине акыл насаат кылып жаштарга жазган ырымды ушу мындан мурунку биринчи мурас деген китебим бар, ошонун ичине камтыгам. Жата албадым, тынчып жаздык жаздана, ырлар жаздым кыялданып аскана, татыр тузу татыбасын ким билет. Ырлар жаздым кыялданып азгана деп, мына мен сезимдеги кайрыктар деген ушул китебиме дагы оюмдагы болгон анча мынча жыйгандарымды бул китепке камтыдым. Көп ырларды жарата албай, көп жылдары тынып келдим. Арашандай аткарылган ырларымды жыйып келдим деп акын поэзияга кеч келсе дагы ырлары мектепте окуучулук кезде жазыла баштаган. Ак тилек адабий иримде ырлары биринен сала бири жаралып, коомчулукка жарыяланган. Сизге арнайм жакшылыктын бүтүн баарын, мээримин төгүп бизге теңдеши жок. Бар болуп узун өмүр сүрчү дайым. Алыстап кетсем үйдөн куса болуп, сагынам ар бир мүнөз кылыктарын. Эскерем мезгил жылып алчыланып. Пакистанга, Исламабадка кеттик, мусулмандардын майрамына деп. Ошол жака кетерде бизге кол өнөрчүлүк керек болуп калды да. Анан ошондо ошо Ефраносто жашайт экен бул киши. Ошол жакта 2 кол өнөрчү бар деп, анан ошол кол өнөрчүлөргө барып, анан атайын издеп барып, кыргыздын колунан жасалган калпактарды, чын аяк, ошо тыйбуларды жасап барып, анда бул кишинин чыгармачылык мындай жазмакер өнөрү бар экенин билчүмеспин. Ошол кол өнөрчүлүк боюнча таанышып калдык. Кийин анан биздин районго көчүп келгенден кийин Жайыл атабыздын музейин уюштуруп калдым. Ошо музейин уюштурганда үйүңүз жакын экен, азыр штаттык бирдик берилген жок. Ошого чейин көз салып бир карап бериңиз деп ошол жерге музейге кызматкер кылып алып, анан көзөмөлдөөчү кылып турган штат аштырып, атайын бирдик аштырып, ушул кишини ушу Жайылдын музейине көзөмөлдөөчү кылып бир 5-6 жыл иштеп калды бул кишичи. Анан ошондон баштап мен Дом культурага чакырып, атайын чебер деген ийрим ачып, ошол ийримге дагы жаштарды, кыздарды ошо жез оймок, чебер деген уюмга жетекчи кылып, ошо жаштарга кол өнөрчүлүктү үйрөтүп, ушул атайын бир жумада 2 күн сабак берип жүрдү да. Акын Жайыл районунда көп убактысын өткөрүп, маданият үйү музейден бектем жүрсө дагы ыр жазууну таштаган эмес. Мурас сезимдеги кайрыктары өчпөс сүйүү аттуу китептердин автору. Бүгүнкү жаңы китептин бет ачарына бир катар акындар, жазуучулар, коомдук ишмерлер катышып, мектеп окуучулары акындын ырларын көркөм окушту. Кызыл нур чачкан күн элең, кыяга чыккан гүл элең, күйдүн тартып сүйүнүн кыялга балкып жүр элең. Кызыл нур болсун кырдагы, кызыктырган кыйланы, кызылы өчүп сүйүмдүн. Жакшы акын, жакшы аял, жакшы эне, жакшы адам, өтө аял, ару жан дүйнөсү мөл булактай, ардайым жакшылыкка кулач жаяр, мекенчил мээрим артык энелерди эл үчүн эрдиктерге жады даяр. Энелердин баскан жолун улантып, барган үйдүн багын ачып кубантып, ер жигиттин жары болгон Канышай, тирүүлүктүн шаны болгон Канышай, бала төрөп өмүрлөрдү улантып, бул турмуштун жаны болгон Канышай, мээнет үчүн жаратылып калгандай, бул жашоонун каны болгон Канышай, жарык чачып караңгыны качырып, кирген үйдүн шаны болгон Канышай, жолту дагы барда көрүп бапырап, үй бүлөнүн багы болгон Канышай, ага кошуп калем алып колуна, кумар тутуп,
Көрünbegen elespi, ır jaskanı bir kudret emespi. Акын болуп калганымдын себебин билгин келсе чын айтып берермин. Тарилче дүйнө кезип кете албай, арзууларын үзбөй жазып келемин деп, сүйүү, махабат, мекен, ата-эне, бала темасындагы ырлар акындын калеминен көп жарылат. Пайгамбар жашына келип калса дагы элдин алкоосуна алынып, ыр менен дос болуп, ак баракты толтуруп, жан дүйнөсүнөн чыккан сезимдерди бөлүшкөн Канышай Токтонбай аганын чыгармачылыгына ийгиликтерди каалайбыз. Айбек Асанбек уулу, Үсен Камчыбек, Кайсыра Кадырова, Кутмантан көрсөтүүсү.